Kırgızda söz var. Altın gümüş taş eken, arpa buğday aş eken degen. Biz jönökö ümbötbüz. Biz oşol tamagыбыз, buğday aşыбыз болгон bolsa, oşoga razыбыз, oşoga biz baktуу жашай беребиz. Bizge altın tabaktar, anan sırtında жылтырагы бар, андардын бардын кереги жок bizge. Bizge жупунуулук, жөнөкөйлүк керек. Эгер курсак ток болгон болсо, бардыгын бар деп билебиз. Эгерде адамдын курсагы ток болуп, ошого шүгүр кылып, ошого жеткен байлыгым бар деп жашаса, бул адам ырахатта жашайт. Адамды таң каласың. Өткөндө бир балдарга диван алайын деп барсам, бирөө айтат, таксыр илгери адамдар дейт, 20 жыл болобу, 3 жыл, 30 жыл болобу деп, өмүр бою алганда диван алышат эле дейт. Азыр антпай калды дейт азыр. Азыр 5 эле жылга жетеби деп. Анткени 5 жылда жаңы мебель мода чыгат, үйдү жаңы мебель менен толтуруш керек экен. Эскирбейт мебель. Мен айтам, 20 жылга жетет десем, жок 5 жылга болот деп айтышат дейт. Адамдар жетпейт ушинтип өмүр бою. Анткени эгерде сен дүйнөгө байланып алган болсоң, анда кете бересиң, моданы куулай турган болсоң, ага жетпейсиң. Бирок курсактын ток экендиги, эң минимал жетишкендик бар экендигине, хажы аслия бар экендигине шүгүр кыла турган болсоң, анда сенден бай адам жок.